Бардык айтылган нерселерге ылайык, кымбаттуу окурмандар, дагы бир кеңеш берүүгө убакыт келди. Кызматка кантип киришип, анда ийгиликтүү болууга кеңеш. Өзүнүн таза умтулуулары менен Кудайга кызмат кылган кызматкерди таап, андан үлгү алгыла. Колуңардан келген нерселер менен ал адамды колдоп баштагыла. Өзүңөрдүн кызматыңарды табууга умтулбагыла, бирок ал Кудайдын кызматкеринин кызматынын таасирдүүлүгүнө жана өнүгүүсүнө узак мөөнөттүү кошумча кылгыла. Ал кызматка убакыт, акча жана күчүңөрдү жумшагыла жана көп жылдар бою ишенимдүү бойдон калгыла. Бул жерде белгилей кетчү нерсе, силердин ишенимдүүлүгүңөр Кудайга гана таандык. Бул суроодон дагы бир маанилүү сабак алышыбыз керек. Джонатандын жашоосунан ала турчу сабак. Бизге үлгү боло тургандар жөнүндө Кудайдын сөзү мындай дейт: силерге Кудайдын сөзүн сүйлөгөн жол башчыларыңарды унутпагыла. Алардын кандай өмүр сүргөнүн эстеп, силер да алардыкындай ишенимге ээ болууга дитиңерди койгула. Еврейлерге 13:7. Ыйык жазуу бизди ар бир кызматкердин жолунун аягына кароого чакырат. Шаул дөөткө уламдан улам адилетсиз иштерди кылып баштаганында дөөткө качууга туура келген. Дөөттүн жүрөгүндө өч алуу же башка туура эмес умтулуулар жок болгондуктан Кудайдын батасы анда калган. Джонатан атасына дөөт сыяктуу ишеничтүү бойдон калган жана атасынын адилетсиздиги жана ташбордуулугунан качып кетүү мүмкүнчүлүгү менен колдонгон эмес. Кийин бул үй-бүлөгө берилгендик авирсиз жана шайтандык байланышка айланган. Качандыр бир убакта Джонатанга ыйык рух дөөт Исраилда падыша болоорун, андан кийин Джонатан экинчи адам болоорун ачып берген. 1 Шамил 23:17. Ал улуу момундугун көрсөткөн, анткени мыйзамдуу түрдө тиешелүү болгон такка отуруш үчүн тырышкан эмес. Бирок Джонатандын ишенимдүүлүгү Кудайга каралбагандыктан ал өзүнө арналган милдетин аткара алган жок. Джонатан Шаул дөөттү өлтүрүүнү пландаганында атасынан кетип калышы керек болчу жана ошонусу менен биринчи кезекте Кудайга берилгендигин көрсөтмөк. Ушул аркылуу гана ал өзү билген Кудайдын анын жашоосуна болгон оюнун ишке ашуусун көрмөк. Бул бардыгыбызга абайлаттуу. Кызматтагы бекемдик адамдарга чексиз берилгендик дегенди билдирбейт. Берилгендиктин чеги адамдар, жада калса эң урматталган адамдар чындык менен эсептешпей калган жеринен бүтүшү керек. Чындыкка каршы адамдарга чексиз берилгендик көрсөтүп, өз чакыруусун жоготуп алган Джонатандар кандай көп. Анын мисалы бизге сабак болушу керек. Өзүбүзгө зыян келтирбей, чындыкты калтырып жүрөгүн таш боор кылган кызматкердин аркасынан кетүү мүмкүн эмес. Чыныгы берилгендик эч качан жетектөөчүлөрдүн адилетсиздигин жаппайт жана актанууну издебейт. Озия падышанын аркасынан кетүүдөн баш тартып, ал мыйзамсыздык кылаарында, анын бейкапардыгында каршы көрсөткөн ыйык кызмат кылуучуларды ыйык рух татыктуу кызматкерлер деп тапкан. Алар Кудайды жана падышаны жакшы көрүшкөн. Бирок чоң ийгиликтен улам көзү жабылып, өзүн өзү көтөргөн падышанын көзүндө ал кызматчылар козголоңчу болушкан. Бул кызыктуу окуяны 2-Жылнаама 26:16-21 чейин окугула. Адамдардан сыйлык күтүүдөн сактангыла. Биз адамдарга кызмат кылабыз, бирок сыйлыкты Теңирден күтөбүз. Дагы бир Кудайдын сөзүндөгү убада. Жакшылык кылсак, талыкпай мээнеттенели. Ошондо акырына чейин чыдай алсак, өз убагында эмгегибиздин үзүрүн көрөбүз. Ошондуктан мүмкүнчүлүк барда бардыгына, эң алды бизге ишеним аркылуу боордош болгондорго жакшылык кылалы. Галатиялыктарга 6:9-10. Достор, биз сөзсүз үзүрүн көрөбүз. Биз кызмат кылган кишинин майлоосу бизге да өтүп, кадамдан кадамга чынында бизге даярдалган жана күчүбүз жете турчу кызматыбыздын жана жоопкерчилигибиздин жаңы деңгээлине өтүп турганын көрөбүз. Ал жол Нун уулу Жашыя, Элисей, Дөөт жана Тиметей өткөн жол. Ал ар бирибиз үчүн ачык. Өсүүнүн мындай жолу коопсуз, анткени мындай жол менен Кудайдын чакыруусу боюнча эмес, өз күчүбүз менен, кудайсыз, тайманбастык менен бийиктерди басып алуу аркылуу жол жасоо азгыруусунан сактанабыз. Ушинтип биз уламдан улам көтөрүлөбүз жана Кудайдын планына жараша кулабайбыз. Мыйзамдык айталоо 28:13. Дагы бир өзгөчө белгилеп кетким келет, Кудайдын падышачылыгында улуулук менен адамдын атактуулугун эч нерсе бириктирбейт.
Адамдардын көз карашында кызматыбыз канчалык улуу экени маанилүү эмес. Руханий бийликте өсүү бул айланабыздагы адамдарга Кудайдын даңкталышына, аны жан дил менен сүйүүгө дагы да чечкиндүү болууга түрткү болуучу таасир кылуу үчүн чоң күчкө ээ болуу дегенди билдирет. Кудайдын алдына келип өткөргөн жашообуз үчүн эсеп кысабыбызды бергенде ушул гана нерсе маанилүү болот. Ушул ченемдин негизинде сыйлыгыбыздын деңгээли жана келе жаткан кылымдагы кызматыбыздын бедели аныкталат. Жашообузда бир гана нерсе биз үчүн барктуу болушу керек. Аягында Кудайдын оозунан мындай сөздөрдү угуу: азаматсың, ак ниет ишенимдүү кулум. Кичинеге ишенимдүү болдуң, эми чоңго ээлик кылдырам. Кел эми кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол. Матай 25-21. Кымбаттуу достор, жыйынтыкта дагы бир кеңеш бергенге уруксат бергиле. Башка көптөгөн адамдар кылгандай жашооңорду маанисиз жана максатсыз курулай өткөрүүдөн баш тартам деген бекем чечим кабыл алгыла. Бирок кулдун жүрөгүн жана жашоосун тандап алгыла. Кудайга ишенгиле, ал силерди көрүп турат жана жолуңарды байкап турат. Ишенимдүүлүктү тандап алгыла. Өзүңөргө ыйкырыктын жардамы менен бул жөнөкөй, бирок абдан күчтүү изгиликти жүрөгүңөрдү өнүктүрүп өстүрөм деген убада бергиле. Кудайдан жашооңордун ачык көрүнүшүн алганга умтулгула. Андан кийин чечкиндүүлүк жана моюн сунгандык менен азыркы жериңерде ошол көрүнүштү ишке ашырууга аттангыла. Теңир муну жактырып белгилейт жана кадамдан кадамга силерди жаңы бийиктерге алып келип көтөрөт. 1 Петир 5:6. Аяктап жатып, Кудай бизден ишенимдүүлүктү күткөн жашообуздун маанилүү чөйрөлөрүн дагы бир жолу эскертип кетким келет. 1. Кудайдын сөзүн бекем сактоо. Эгер анын сөзүн сактасак, ал бизге анын атынан баш тартпоого жардам берерин Иса айтат. Аян 3:8. Павыл ишенүүчүлөргө мындай сөздөр менен түрткү берет. Ошондуктан боордошторубуз туруктуу болуп, биз силерге сөз аркылуу же кат аркылуу окуткандарыбызды бекем кармангыла. 2 Тессалониялыктарга 2:15. Теңирдин кайтып келиши жакындаган сайын Иса Машаяктын мөнөзү жана анын кызматына тиешелүү чындыкты негиздөөчү нерселер шекке коюлуп, адамдар алардан баш тартканын көрүп жатабыз. Жада калса христиандык айланаларда. Исанын ишенимдүү шакирттери катары биз ар кандай модага айланган кыймылдар менен макул болбошубуз керек. Аларды кыймылдаткан антихристтин күчүнө жана кээ бир ишенүүчүлөр четке кагылуудан коркуп же адамдарга жаккысы келип мындай агымдарга жашоосунда орун беришет. Анын үстүнө биз башка ишенүүчүлөрдү Исанын аркасынан шарт коюусуз кеткенге чакырып, үлгү болуп бере алабыз. Бир нерсе түшүнүктүү болушу керек. Кудайды бардык башка нерселерден, жеке пайда көрүү, бедел жана абийирден көп жакшы көрсөк, анын сөзүн гана бекем сактай алабыз. Чындыктан баш тартып, адамдардын ойлоп тапкандарына, жада калса шайтандын окутууларына кулак салган ишенүүчүлөр жөнүндөгү Павылдын айткандары тилекке каршы бүгүн аткарылууда. Азап тартуусуз биз ишенимдүү боло албайбыз. 2 Тимотейге 4:2-5 чейин. 2. Кудайдын жүзүн үзгүлтүксүз жана туруктуулук менен издөө. Исанын ишенимдүү шакирттери катары биз күн сайын үзгүлтүксүз Кудай менен сүйлөшүүнү изденишибиз керек. Канчалык бош эмес болгонубузга, сезимдерибизге карабай, биз ыйык жана Кудайга баш ийген адамдар катары ага рухта жана чындыкта ибадат кылганга аракет кылабыз. Изденүүдө ишенимдүүлүк көрсөтүп, биз Кудайга анын кылчусун кылганга жана бизге аны бардык нерседен көп жакшы көргөн жүрөк курганга ага орун беребиз. 3. Акча каражатты туура пайдалануу. Биз Кудайды өзүбүздүн акчабыз менен сыйлайбыз. Кудай акчага болгон бекемдикке руханий баталардын маанилүү шарттарына катары карайт. Андыктан бул бейопа дүйнөнүн байлыгында ишенимдүү болбосоңор, чыныгы байлыкты силерге ким ишенип тапшырат? Лукадан 16:11. Бул ондукка тиешелүү. Бул тема акыркы убакытта талашып тартышылып келет жана дагы салыктарды төлөөдөгү чынчылдыкка, мыйзамсыз жумушта иштөөдөн баш тартууга, анын падышачылыгында колдонгонго арналган акчага ишенимдүүлүктө же карыз алгандан кийин аны кайтып берүү милдетине тиешелүү. Кээ бир адамдар алган карыздарын кандайдыр бир белек катары кабыл алат. 4. Сексуалдык жашоодо ишенимдүүлүк. Бул чөйрөдөгү ишенимдүүлүк кийин кандай мураска ээ болорубузду чечет: бата же каргыш. Кудайдын бул суроодогу талаптары абдан түшүнүктүү жана бир маанилүү.
ошондой эле сыртыбыздан гана эмес, бирок ойлордо жана фантазияда да Кудайдын даңкы үчүн жашаган маанилүү. 5. Бизге адилетсиз жана сүйүүсүз мамиле жасаган адамдарга ишенимдүүлүк менен мамиле кылуу. Мындай адилетсиз мамилелерди туура баштан өткөрүү, четке кагылуу, кабыл албагандык, адилетсиз жамандоо, жалаа жапкандык жана чыккынчылык чыныгы Кудайдын даңкына арналган жашоонун көрсөткүчү. Ыйык жазуу убадалайт, такыбалыкта жашагысы келген ар бир адам куугунтукка учурайт. 2 Тимотейге 3:12. Кудай куугунтуктарга жол берет. Ал бул оор учурларды бизди моюн сунуу, өзүнө жакындатуу, ырайым жана сүйүүгө үйрөтүү үчүн колдонот. Бул сапаттар өз учурунда таш боор болбогонго жана өч алуу каалоосуна алданбаганга жардам берет. Ошондуктан мындай сыноолордон өтүп жатып, акыл эстүү мамиле кылуу жана жүрөктүн абалын байкап туруу маанилүү. Бул иштерде эң мыкты жардамды акылдуу досторубуз берет. 6. Убадаларды бекем аткаруу. Кудайыбыз бекем жана өз сөзүн дайыма аткаргандыгы үчүн биз дагы аны туурап убадаларыбызды аткарышыбыз керек. Ал убадалардын баасы биз үчүн өтө кымбат болсо дагы. Бирок жообуңар түз болсун. Же ооба, же жок дегиле. А мындан ашыгы азгыруучудан. Матай 5:37. Же бул ойлорум мени туруксуз кылып көрсөтүп жатабы? Же алдыга ушундай максат койгонумдан улам мен өз керт башымды гана ойлоп, бир туруп ооба, бир туруп жок деген адамга окшоп турамбы? 2 Корунторго 1:17. Демек, кымбаттуу окурмандар, ушинтип бул кыска китептин да аягына келдик. Бул китеп ишенимдүүлүк же бекемдик деген абдан маанилүү жана чоң темага арналган. Эң башкысы, бардык силер бул китептен алган ойлоруңар Кудайдын падышачылыгындагы бул кымбат баалуу эң негизги принциптин ишке ашуусуна башаты болуп берсин. Ишенимдүүлүктүн жолуна аттанып, аны аягына чейин карманам деп чечим кабыл алгыла. Жана Кудай өз тарабынан баталарды көпкө күттүрбөйт.